Ассаламу алейкум, ардактуу телеөрүүчүлөр. Жаз айы болуп калса дагы бул аймакта кадимкидей кыш Алай районунун Коңурдөбө айыл аймагына келип отурабыз. Айылга кирип баратам. Бүгүн ушул Коңурдөбө айыл аймагынын бир күндүк жашоосун сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылайын. Биз менен бирге болуңуздар. Кыш, кадимки кыш, бирок жаз. Жөнө балам, сен чоңойдуң айыл журтка барып кел. Айыл апагандай жатат бир кабарын алын кел. Чоң атаңдын кору жайын чөп баскандыр белчеден. Чалдың сөгүн бир агартып чары тарабын чабып кел. Айда балам жылкыңды ата баба журтунан, атты бүртүп атаң үнү бир жаңырсың ыркырдан. Кол чанаштан кымыз ичкен кыргыз элем кырдагы, туңдурмадай тунук кезим төгүлдүңбү турмушта. Ош облусунун Алай районуна караштуу Коңурдөбө айыл аймагында 5 айыл жайгашкан. Боз караган, Кара Шоро, Арпа Тектир, Кызыл Ой, Жаргыштак айылдары. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Гүлчө дарыясынын жээгинде жайгашып, мейлүү климаттан орун алган. Эсиз калган жайыттагы малын журтка айдап кел. Есіндегі сағын қандыр дал өзінді жайлап кел. Мен кеткенде менген атың азат артын бош еле. Чоң атаңдың намызына чабдар атын байлап кел. Айда балам жылкыңды ата баба журтунан, атты бүртүп атаң үнү бир жаңырсың ыркырдан. Кымыз менен таңды тоскон кыргыз элем кырдагы, туңдурмадай тунук кезим төгүлдүңбү турмушта. Жетиң атаң баскан жер, жетеси бүт жаткан жер. Мени тартпай чоң атаң тар журт таштабайт кыргыздан. Ассаламу алейкум. Алейкум. Аулар кандайсыздар? Кел. Күн аябай чайытта ачылып турган. Жаз келип, ушундай 4 мезгилди көрүп отурабыз бул күндө. Аулар бул айылдын тарыхы кандай болду эми? Айылдын тарыхын эми биздин жашы кичине өтүп кеткенден ошо мына шу бала сайдан айтып берсин. Бул жак абабы, Бир деп калды, мен айтып берейин. Негизи Коңурдөбө айыл өкмөтү бул мына ушу биздин Тооздан атында коюлган Коңурдөбө айыл аймагы болуп. Айылыбыздын эми аттары ошо жердин табиаттын шартына каратып эле коюлган. Боз караган айылы бул боз караган өсүп ошол жерди каптап тургандыктан боз караган болуп калган. Бүгүнкү күндө деле караган барбы? Караган бар. Бирок аз санда, мурункудай көп эмес, азыраак бар айылда. Биздин айыл болсо бул жерде турган жерибиз Кара Шоро деп аталып калган себеби бир учурларда ушул айылда жана кадимки эле чөп, шоро чөп, кара. Ошол басып турган экен, ошодон Кара Шоро аталып калган экен. Арпа Тектир болсо, арпа эгилгендиктен ошодон Арпа Тектир айылы болуп ошол аталып калган. Кызыл Ой айылы болсо, кадимкидей эле кызыл топурактуу жер ошондуктан. Ойдуң жер. Ошодон неме болуп турат, бул ояк бяган Жаргыштак айылыбыз болсо, суунун аркы өзүндө Жаргыштак себеби бир жагында жар бар. Бир жагында дайрабыз өтүп турат, ушу Гүлчө дарыясы агып турат. Бул Гүлчө дарыясы ушу барып неме кампир су сактагычына барып коят негизинен.
Демек бул жагынан Куршап дарыясы болуп, андан Куршап дарыясы болот. Андан ары ошол Кемпироват суу сактагычына куюлат. Ооба, демек бул айылдын баары эле ушул жердин жайгашына, шартына карап эле коюлуптур да. Ошондой эле болуп Бул калган. жерде ошондо кыргыздын кайсы уулдары отурукташкан да? Бул эми айтсам санжырасы боюнча Адигенеден таркайбыз негизи. Адигенеден Баргы деген балдарынан Баргынын балдары Сатыке, Сатыкеден Мырзеке. Мырзекеден 3 уул бар. Мырзекеден ошо Токе, Савай, Бөкөй. Бөкөйдүн балдары Бакал, азыр Бакал уруусу деп аталат, Бакалдар. Биз Савайдын уруусунан ошо 2 айыл, 3 айыл. 3 айыл Савай уруусундагы немелерибиз. Уруусундан жашаган ошонун урпактары Савайдын. Айылдын эли ынтымагы бекем. Ынтымагы бекем, жакшы. Элибиз ынтымактуу. Сонун маалыматтарды айттыңыз аба. Рахмат. Силерге да рахмат, жигиттер. Бир айылды кыдырып чыгалы эми. Болот. Айылыңыздарга келсек, жазда келелиз, кыш турбайбы? Кыш. Кеше түнү менен кар жаап чыкты да. Бүгүн ачылды. Бүгүн ачылды. Макул, сиздер бир олуттуу маселелерден ойлонуп отурат окшойсуздар. Өзүбүзчө сүйлөшүп отурдук эле чогулуп алып, бир жакшы нерселерди кандай кылганда болот деп өзүбүздүн жер боюнча азыр айдап себүү иштери жүрүп атат, ошо ойланычтуу. Макул абалар. Болуптур. Тоскоол болбойт. Рахмат. Айылдын тарыхын. Рахмат. Айылдын тарыхын билип алдым. Ишиңерге ийгилик. Болуптур. Арысы бардын ырысы бар дегендей, аксакалдардан айыл тарыхын билип алып, айыл кыдырып жөнөдүм. Кечинде жааган кар заматта күндүн аптабына ээрип баштады. Айылдын жашоосу керемет. Бул айылда тигүүчү агабыз бар. Азыр кирип көрөбүз. Эмне менен алек болот. Су. Салам алейкум. Кандайсыз? О. Оны азыр сиз эмнесин даярдадыңыз ошондо? Куртканын ички карманын чөнтөгүн. Иш кабинетте коет. Бул бир кыркканда ошондо бул жерде канча дана? 120 дана чыгат. 120-ны бир убакта кыркып даярдап коесуз. Ооба. Материал үчүн жайып алат экенсиз да? Материалдарды бир үчүн жайып алып. Мына үлгүсүн чийип алабыз биринчичи. Мына шымдыкы бул жактары курткасыныкы болот. Азыр детскийлер чийип атабыз, жаш балдардыкын. Ошо үлгүсүн коюп буга чийебиз да биринчи. Андан кийин бул жактагы рулондордон цветин тандап туруп жайып алабыз да, анан кайра эң үстүнө буну коюп туруп кыркып алабыз. Бул кыркылгандар каяктан тигилет? Ушул жерден эле тигилеби? Бул жерден тигилет, анан көпчүлүгү ошто тигилет. Ошко салып беребиз да бул жерденчи. Даяр нерселерди кыркып даярдап, размерлерин бөлүп байлап беребиз. Чийип көрсөтпөйсүзбү? Азыр кайсы жагын чийип атасыз? Мына капшондун ортолугу кетет. Эки капшон бириккендин ортолугу. Болушунча материалды ашыкча чыгарганга аракет кылат экенсиздер да. Улан ага, мына материалдарды кайсыл жактан алып келесиздер? Булар бизге Россиядан келет, бардыгы элечи. Мына бунун атын рипчаток деп коет. Жанагындай күнгө өң өчпөйт, бышык болот, чирибейт. Көп нерсеге. Мына ушулар. Булар болсо кышкы курткалардын ичиликтери. Буларбы? Мына материалдар. Bunun içine sintefon koyulат жанагындай. Bunun баарында бирле кыркып алгансыз да? Ооба, bunun баарды бир кыркылат. Ага, эми алдыда кандай пландар болуп атат? Эми бул жер дагы көтөрөлү деп атасыздарбы? Көбөйтүп санын? Эми бул жерде мына жаз келип күн ысса, Кудай кааласа. Башка чоңураак здарение курулайын деп атат. Бул жер убактылуу эле азырынча. Убактылуу деңиз бул жер? Иш баштап атсаң ошол жер болуп атат азырынча.
Аны ошол жерде бүт тигүү иштери да ошол жерде бар бир жүрүзүлөт да. Заманбап кылып курабыз деп атат, Кудай кааласа. Ошол жерде башталып барады, Кудай кааласа. Жакшы. Ага, мындай карап көрсөм ишиңиз аябай көп экен да. Мен анда мындай сизге тоскоол болуп эле айыл кыдырып келейин эми, Карасам, мондай болуп эле иш кылайын деп эле. Ишиңиз аябай көп экен. Макул, ишиңизге ийгилик. Бале, азаматсыз. Бул материал качан түгөнөт десеңиз. Бат эле түгөт койсоңуз керек, 15 күн, 20 күндө. Жакшы. Айыл эли ынтымактуу, меймандос, кайсы короого баш бакпа жылмаюу менен тосуп алышат. Жолдо баратып шаймандарын көтөрүп жүргөн аганы көрүп, үйүнө бастырып кирдим. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңөр. Жакшысызбы? Сизби? Шаймандарды көтөрүп эле. Биздин эми жасаган ишибиз ушул эми. Эмне жумуш кыласыз? Кол өнөрчүлүк, кыргыздын кол өнөрчүлүгү. Мага көрсөтөт окшойсуз өнөрүңүздү. Конечно. Бул жакта турбайбы, Я барамын отур. Мен иштерим менен тааныштырайын. Ат жабдыктар менен алек болот экенсиздер. Биз эми ошол чоң атам ушундай иштер менен кыргыздын улуттук буюмдарын кыргыз үйлөрдөн бери жасачу экен. Анан атам айтып калчу, атам анча эле көп кызыкпайт эле буга, бирок атамдын өнөрү сенде калган экен да деп айтып калчу. Демек сизге чоң атаңыздан өттү. Чоң атам уста болгон экен. Күчтүү уста болгон экен. Булар таңгактап сонун турбайсызбы? Анан булар байлап таңгактап койдум беле. Бул жүгөндөр да эми, Улар жүгөн, өрмө жүгөндөр. Ар түстө кооздоп даярдайт. Ар түрдүү азыр эми ар түрдүү светте кылып жасайбыз. Кимге кандай жагат, ошону алып кете берет. Буну өргөндүн, токкандын кыйынчылыгы жокпу? Эми негизинен бул мен үчүн кыйынчылыгы жок. Себеби кыргызда баягы чебер деген сөз бар. Чебер деген эми сүрөтчү адамдар ошолор да. Андай адам баягы тубаса ошондой адамдардын бир нерсени көргөндө көзүндө фотоаппараты бар да, ошону тартып алат. Ошол нерсени жасап кете берет. Кээ бир жөнөкөй адамдар үйрөт дегендерге да үйрөттүм. Бир жумадан кийин эсимден чыгып кетти деп келишет. Унутуп калышат. Анан жасай турган адам эми мен кыйла эле адамдар балдарга үйрөттүм, бирок улантып кетишпеди. Камчы ээрлери да жасайт окшойт. Жасай беребиз. Ушул камчылар булар эми толук бүтө элек. Мына материалдын жоктугунан азыр эми ушул кайыш жок. Муналарын жасай элекмин да. Ошо шапалактарын жасай элек. Бул жанагы табылгы дейт. Табылгы деген да? Табылгы деген ошол. Бунун дагы жоромолу бар деп кое беле? Өзүнчө ченейт. Мындай кылып. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кайда барасың? Камчы сапка. Камчы сап ала кел, алса ала келейин дейт. Ошентип ченейт. Ошонун негизинде камчы сап чыгат ошодон. Камчы сап даяр болот деңиз да? Абдан жакшы. Ошонун негизинде камчы сап чыгат. Азыр бизде көрүп отурган телегөрүүчүлөргө да кызык болуп атат да. Агабыз ушундай мээнет кылып жасаган ушу жүгөндөрүн, дегеле камчысын, мына басмайылдар, канча сомго баалап, анан канча киреше табат деген кызык болуп атат да балдарга дачы. Сыр болбосо айта кетпешти. Бирок эми бул негизинен булар килограммдап алынат, мына материалдар. Анан жасалып сатканда ушу мен эми негизинен Кара Сууга тапшырганда ушу 600-дөөн берем. Тияктан алып саткандар 800-дөн сатышат базарда. Базарда 800-дөн сатышат. Сиз дүңба 600-дөн тартап жүрөт экенсиз. 600-дөн ошондой кылып. Апарып беребиз, Кара Сууга деле тапшырабыз. Абдан жакшы. Кете беребиз. Бу арттагы гитара өзүңүздүкү?
Çalдар kantip gitara oynasın degen ne vurup atasın? Oynap katarsınız. Çalдар үйреніп, çalдардан emin balдар үйреніп отпайбы. Кана көрөбүз азыр агабыз гитарасы бар экен, гитара ойнап берем дейт. Ойнойлубу. Так, азыр. Айылым жөнүндө айтып берейин, бир күплөт. Макул, сон болот. Aylanasın dolur burçağa, hayda жүрсүн эстен чыкпага. Bir ayıl жерден солосун, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жерден солосун, жылда барсам жылда суктанam. Bizdin ayıl, bizdin köyüm, bereke kut olgan üyüm. Aylanayım, benim ayılım, ошентип зериккенде чарчаганда кичине ойноп коебуз. Демек, эрип кеткенде ырдап, Ооба. анан кайра жумушту Чарчаган улантып. кайра жумушту уланта беребиз. Бул да Айылдын жакшысы деңиз, жакшы нерсе, жакшы нерсе. Жаштыкта бул гитараны катты ойноп, Эми ансамблде жүргөнбүз. Жашыбыз да. Одан жакшы. Ага. Бул өнөрүңүздү жаштарга үйрөтүп калтырышыңыз керек. Ой, мен даже бир эле өзүбүз эмес, чоң алайга барып, ошол жакта да үйрөткөндөрүм болду. Айтып атпайм, ошо бир жумадан кийин эле унутуп калдым деп келишет. Буну эске тутуп кала бериш чындыгында оңой эмес. Оңой эмес. Буга ошол жана ар жагынан берген кичине талант болуш керек экен да. Ошо жана чебер дебедимби, сүрөтчү. Менин балдарым баардыгы сүрөт тартат. Андан жакшы. Анан ошо чоң уулум жасайт. Чоң уулум жасайт эми. Барып бир чоңураак, жакшыраак бир цех сыяктуу бир нерсе ачып алсак, экөөбүз чогуу иштейбиз го. Чоң уулум экөөбүз. Алдыда чоң максаттар бар. Максаттар көп, пландар көп. Каржы маселеси чечилсе, бир чоң цех ачып алсаңыз, Ой, жакшы. ат жабдыктардын баардык түрүн даярдап, Баардык түрүн. кооздоп, табитине жараша Кудай кааласа. элге кызмат кылууда максаттар чоң экен. Чарчабайт элек. Максаттар чоң. Максаттар чоң. Бали. Сиздин убактыңызды алып койдум. Ырдаттым, иш кылдырдым, чарчаттым окшойт. Кандай болгондо дагы, ушунча айылды аралап, ушул элдин көйгөйүн көрүп, айылдагы адамдарга, кыргыздын эски улуттук иштерине, салт санасына маани берип келгениңерге силерге чоң рахмат. Биз ар дайым күтөбүз. Ушинтип кыргыздын жакшы салттарын, жакшы нерселерин көрсөтүп турганыңар аябай жакшы нерсе. Кыргыздын баардыгы. Бул кичине тутанайын деп турган чокту дүрт күйгүзүп, жалындатып ийсиңер да. Мында адамда сезим пайда болот. Бир нерсеге умтулуу дагы күчөйт. Силерге чоң рахмат. Бар болуңуз. Ишиңизди кыла бериңиз, катыра бериңиз. Мен айыл кыдырып келейин, Рахмат. Рахмат. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, келгиле. Ишке атырасыз го? Иш Эмне кылып кылып атам. атасыз? Шо алма путай турган жасап атам. Сынып калды беле? Сынып калыптыр. Шетериңиз. Айылдын шерет иштерин сиз кылат окшойсуз.
Айылдар зарығып келгендерін жасап берем, бүтіріп берем. Нелер жасайсыз? Чөп қырқыш жасап берем. Қысқасы, пайка қыл десе, пайка қылып берем. Сварка қылып бер десе, сварка қылып берем. Бұл жақта құрыштағын берет оқшайсыз, бычақтарын, сарықтарын? Бычақ құрыш берем. Не мұқтаждықтары болса жасап берем да. Нелерді жасадыңыз әмі? Биыл шоңа қошты жасадым. Қайсы, но трактор жасадың ба? Қошты жасадым. Өзіңіз бі? Ооа. Қант жасадыңыз ба? Оны Қашқар Қыштаққа барсам, қош жоқ екен, тракторды алдық ілі. Анан бірі жасайды деген барсақ ол, 2 жылдан бері жасап қойдым, әлі жасап берейін дейді. Адан қаншаға жасайсың десем, бүткен ең сөйлешеміз деп қойды. Басың ба? Онан кейін өзім ойладым, сен жазсаң мен де жасабайын ба деп тұрып, жасашқа тұра қалды. Анан темірдің жол утил тапшырған жерден тауып келдім. Килограмм 50 сомдан. Анан алып келіп жасадым. Оны жасағаннан кейін мола керек болды. Анан мола жасашқа тура келді. Мола жасадым, навесной қылып. Анан гравель жасадым, чогорсо деп. Бұл тракторды өзіңіз айдайсыз ба? Жағы ұлым айдайды. Ұлыңыз? Мен жасап беремін. Анан берді жаңағы вулканизация қылабыз. Балам екеуіз. Айылда? Жарығып келіп қалса жасап беремін. Жарылған дөңгөлектерін жамап бересіз бе? Ооба, жамап беремін. Бұл әме айылдағыларға арзан нере қылып бересіз бе жұмыстарды әме? Айылда әме аншам жөнделе жасап беремін. Рахмат неле жасап беріп қоямын. Анандай сәл крупныйрақ болса, өзім бергенін ғана аламын, мынанша демеймін. Өзі мынанша деп берсе, ошаны ғана аламын. Анан разы болып кетсе болды да. Аға, әме бұл темір ұсташылықтары оңай емес да. Бұның түйшігі көп, анан әрбір темірді, мұздақ темірді қармайсыз. Анан ушул ұстақанаңызды бір чоңойтып, жаштарды үйретейін деген мақсаттар болу тауы? Эми анча үйрөнөм дегендерге жок дебейбиз. Келип көрүп, мына үйрөн. Анан өзүм моторист болуп иштегенмин. Совхоздо. Уналарды оңлоп? Машиналардын моторун оңдоп. Анан азыр 5-6 немем бар, өздөрү жасап калды. Оларды өсүрүп койдум. Өзүм караганына байлап жүрсөм, токтотуп койдум. Үйдө майда-чүйдө жумуштар менен алек болуп эле үйдө деңиз. Анан мотор жасаганда жасап берип аткан мурун. Жакшы, абдан жакшы ага. Коңуз анда мен барайын. Майлы, рахмат. Жумушуңузга тоскоол болбойн. Болуптурмуз? Болуптур. Рахмат келгендерге. Макул. Азыр Такачы агабыздын үйүнө башпактым. Агабыз бул айылдын аттарын дээрлик барын такалап берет. Азыр көрөбүз жумуш ордунан. Бул жакта от күйлөп аткан мезгил окшойт. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, келиңиздер. Кандайсыздар? Элтер Кыргызстан дейт го? О, шумдук, рахмат. Келиңиздер. Жакшы жатабыз. Күйлөпсүз го? Күйлөп жатабыз. Айылда бул иш кылбасаң жашай албайсың да, элдин баары эле Россияда акча таппай жүрөт. Биз ушинтип эле жашап атабыз, эң сонун. Мына менин билгендерим элге жайылткыла. Адамдар көрсүн, YouTube'дан колунан келбегени деле чыгарат. Мына ат таканы биз жасайбыз. Алайда биздин аттар кагылган така менен 50 км баспаса, анда такач эмес. Мына базганчым бул. Жакшы багып турабыз, казанда эттерди бышырып, курсагач болгондо урбай коет. Азыр урганын карап туруңуз. Аты тамашалайсыздар сиз. Кана бисмилла деп, мындай да таканы жасадым дейт да, интернеттен отбойный молоток менен көрсөтүшөт. Бирок 4 мүнөт, 5 мүнөттө жасайт. Эми сен убактыңды карап тур, биздин алайдын такачылары кандай соккон. Кана бисмилла. Токтобой урасын.
Кеттік. Бас. Тық. Болды. Мынау екінші жағы. Учун. Бат-бат. Болды. Бас. Тық. Айда. Бол бат-бат. Болды. Мына тақа даяр. Бұл ақшасы 700 сом болады. Bir атқа қағып берсең. Қағып даяр болушы. Даяр болғандан кейін қағып берсең. Азыр қаққанында көрсетем. Жұмыс іздеп эле жүрөт. Жұмыс толтыра бізде Қырғызстанда. Мигранттарға айтыш керек. Келіп тақа қақсын, балчелек қылсын, мал қылсын, картошка қылсын. Эми бүгін тақадан екен сөз толқа тақа туралы айтып берейін. Мен тоқтатсам болады станогымды. Болады. Азыр тешеп даярдап тұрып қағабыз. Тақаны бардық дүние жүзіндегі машинеде дағы, ешікте дағы бұл жақшы емблема да. Мынаны бәйчеңдің лагы менен лактатып тұрып саңа естелікке сувенирге беріп қойдым саңа. Азыр тақа бұл дайым бақыттап келеді. Саңа тілегің ордалсын үйіңе, енелеріңе, болса балдарыңа естелікке менден. Сунер тақа белек беріп отат. Чындыгына жолың болсын деп отат. Эми bir жағынан жорамалдасаң, албетте тұлпарды көздөгөн максатына жеткирген бул тақа болот. Ошондой эле ошол сыңарындай эле ошо тұлпарды максатына жеткиргендей биз да максатка жеткизсин ага. Рахмат, жолуң болсын. Bir atты кантип такалайсыз, bir көрсөтүп бербейсизби? Атты деле ошондой эле кабабыз. Мына атты какканда башка жерлерде дарга саат, жандай станок отургузат. Бизде айылда жайлоодо кагылат. Неме шайт. Бул эски тақа экен да. Бул эски тақа сроогу жеткени, уже буну менен чыкса аттар тайгаланат, анан жылкыны кууганда балдар катуу куйт да. Резкий тормоз бергенде коркунучтуу болуп калат да, жыгылат. Ошон үчүн атты мингенде таканы жакшы кагыш керек. Жаныбарым Гүлсарыда көк атты минип туруп жамгырда чабат го, ошонун такасы да биздин такаларга окшош болсо керек. Чын кыз айтмадык. Бул жерден нак мужской сила керек да, мындай көрүнгөнгө эле оңой боло берет. Эң катуу аттын жылкынын туягы. Буну обязательно алыш керек. Албаса таш кошо каталып калса, таш кийин бутка өтөт дагы ат аксайт. Өзүңөр үйрөнгөндө мына атты какканда шыкалап агыла кайсы жерден чыгат деп опуттуу болгондо мына бир урсаңар чыгат мык. Мына көрдүңбү мыкты? Мына чыкты. Инструментти жакшы жасап, мына көрөм да такалаганда уруп туруп анан кайсы жеринен шыкалайт. Мына кармап туруп эле жакшы жаса. Мына чыкты, көрдүң? Мына ушундай такалаганды үйрөнгүлөгүн. Biz qarıdık, gelseňer sekretlerini aytıp berem takanın. Bul jerde öte köp sekretler. Jana biz tuyaktalganda gördük go, mol jer дөң. Oşonun ureveninde mına ol ökçö çıgış gerek. Oşonda at butun bir dağ jerde müdürülüp jıgılbayt. Çapkanda da uçkan boyunca ketet. Удобный болот. Мына туғандар ушундай кылып каккыланан бир таканы кагам деп атты аксатып, ат эртеси жарабай калып сенен кечирим сурап келип ал. Мына урганда конкретный уруш керек да. Таканы үйрөнүш үчүн чымынды балка менен өлтүргөндү үйрөнгүл. Ошого тийгизсеңер, ошондо кагасыңар мына.
Сайыз бузулганда элде такачы жок, мерген жок, айылдын тоокторун түлкүлөрү жейт, мынаны атып бер, мынаны өлтүрүп бер. Анан монтер жок, светке ага чыгам. Ушул жумуштарым негизинен. Айылдын бүт универсалдуу иштерин кылган универсалдуу киши экенсиз да. Мен ошол Кудай мага ошондой берген экен. Анан көбүрөөк бу турмушта кечке чарчап иштегенде кечинде ырдаганды жакшы көрөм. Өзү негизичи. Анан комузду көп жакшы ойнай албайм, гитараны аябай жакшы ойнойм. Анан гитарам деле жок эле бир ырдап көңүлүңөрдү ачып берейин дедим. Кийинкисине сөз ырдап бересиз анда. Орол аганын айткандарын угуп олтуруп, ачыгын айтканда кетким келген жок. Бирок убакыт тар болгондуктан коштошууга туура келди. Албетте, азыркы жаштар бул агадан тээ илгериден карманып келген такачылыкты үйрөнүп алса болгудай. Өнөрүн көрүп бали дедим. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Келе. Жакшыңар. Келсиңер. Жаз алдын эле арсылык менен алектен атасыз. Ошо азыр убагында карап турбаса, булар болбойт. Сунуздун тамагы азайып калган окшойт. Тамагын азыр ачып көрөбүз да, ошондой билинет. Мен мынага сироп куюп коюп койдум эле. Мен сизге жардам берейинчи. Мына сироп куйдум эле мен, коюп койдум эле. Мына эч нерсе калтырбай Түгөнүп калды. Түгөтүптүр. Эми азыр ичин ачсам дагы көрөбүз азыр. Буда кандай? Мына азыр эң чекедеги ырам буда тамак болот да. Мына да тамактары бар экен. Мына жалтылдап көрүнүп турат ушулар. Жана мен пакетке берген сиропту алып, атырбап кылып ушуга куюп коет. Булар ушуну эми мына балдары чыкканда ушуну азыктанат да. Ошо менен азыктанып көбөйүшөт экен да. Булар мына азыр көрсөтөм мынакей. Бажырайт кой. Мынакей ана арасында печат болуп турбайбы? Ошо балдар мында чыга турган. Караларбы, Мына. Мына бүгүн 1-2 күндө чыга турган балдар. Булар чыкканда эле ошо жанагы мына чекелерден турат тамактары. Ага, бул жерде канча челегиңиз бар эми? Азыр бир 50 челек бар. 50 челек. Ооба. Ушу балчылык менен канча жылдан бери алектенесиз? Бул өзүм караганыма бир 7-8 жыл болду. Негизи бул атаман калган мурас да катары. Убагында раматлык атам караган. Атаңыздан калган балчылыктар экен да бул, Мына эскилери бар, ошо атаман калган, мына жаңыларды мен өзүм жасадым да. Өзүмдүн колумдан келет, Кудай шүгүр. Баардыгы. Муну көчүрүп туруш керек да. Мен Кудай калсын жакында көчүрөм, мына ылдый карап Капчыгай айылгачы, Капчыгайга. Бат-баттан ордун алмаштырып керекпи? Ошол жерде чөп бышкан убакта бул чөп бышкан убакта бир 10 күн, 15 күн деле жыйнайт ашалды. Бүткөндөн кийин сөзөнү. Ана жакта Жошол деген айыл бар. Ал жака көчүрөм. Этегерген, ондан дагы көчүрөм. Мисалы үчүн, анан жогору карап, буну көчүрүп кете берсең, кайсыл жерде чөп жашаң. Ар жердин сөзөн аркылуу да. Бизге эртерээк оорулат, аларды кечирээк, дагы өйдүрөөк барсаң, дагы кечирээк. Чөп бышкан жерге жылдырып тура берсең, ала бересиң. Балды көп аласың. Аласың. Анан бир жерге коюп кое берсең, бир аласың, ошо менен бүтүп калат, токтоп калат. Бул бир челегиңизден канча бал түшөт ошондо? Болжол менен. Эми орто эсеп менен мисалы үчүн мына 3 жашыктан бир 20 литр алсаң, бир тартканда. 2 жол тартсаң 40 литр аласың. 40 литрин 60 килограмм. Эми буну алдын ала айтып кыйын да бунучу, айтыш болбойт. Сиз ошондо кайсы сортун кармайсыз? Карника. Карника деген. Карника жакшы. Бул жакшы эле эмгектенишеби? Эмгектен жакшы. Анан бир Карпат деген бар. Карпатка караганда Карпат бирок злой болот экен. Булар сал жоошураак, анан иштеген эми жакшы. Эме деп анан. Эми арасында 1-2 Карпат бар, бирок одан деле жакшы чыга берет. Кудай ошо жакшы эле. Келиңиз анда сизге бир аз көмөктөшөйүн жумушуңузга. Мындан берки бетин карап атык, же майлы. Мынаны карап көрөлү. Мага да үйрөтүшпү? Болду. Ар кандай адам балчы боло берет. Мына ортодо
жабылып тургандары ошо балдары. Уже булар чайын деп калыптыр. Чыгайын деп калышыптыр. Мыналар уже ырышып калганда, мыналар ачык тургандар булар чыгып кеткен. Уже ортосунда Артып чыгып кетиптир, Ана агарып турабы көрдүңбү? Агарып турат ортосун көрдүңбү? Куртка окшоп. Ошо жаңадан таштагандар ошолор аны. Те кичинекей болуп десеңиз, Олар бошогондо дароо ошо жерге тукум таштайт. бал жытанат го. Мен деле бал карасам болду да, Болот. Арлардан башка нерсе менен ары бери түтө албайсың да, ошон үчүн. Макул ага, ишиңизге келип. Байлы. Бакыт. Ак жол, рахмат. Тоо көрбөсөм жашай албайм деген тоолук элдин жашоосу мына ушундай таризде өтөт. Мына ошентип Коңур дөбө айыл болгон бир күндүк сапарыбыз соңуна келип чыгып отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Сиздер менен коштошуп калам. Мен Айлым көрсөтсө.